Зергерчилик тууралуу сонун маалымат өзүбүзгө алып алдык деген ишеничтемин, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Ал эми сонун музыкалык чыгармадан кийин дагы маанайыңыздар дагы жакшырды деген үмүттөмүн. Дагы сиздерге ийгиликтүү күн каалайбыз. Маанайыңыздар эч качан чөкпөй, күнүңүздөрдү сонун деңгээлде, сонун маанайда өткөрүңүздөр. Ал эми биздин студиябыздын төрүнөн орун алган биздин экинчи чакыртылган конокторубуз бар. Сиздерге тааныштырып өтөйүн. Ушул негизи эле кыргызда айтып коет эмеспи, акыл көпкө жеткирет, ал эми өнөр көккө жеткирет деп, ошол өнөрлөрү менен көккө талпынып куштай учуп келе жаткан биздин жаш таланттарыбыз Нурбек Эргешбаев, Бакиров Самандар жана Жумалиев Элдос бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер биздин эфирге. Алгач көрүүчүлөргө саламдашып учурашып алсаңыздар болот. Бардыгына кутмандам дейли. Көрүүчүлөргө дагы салам жолдоп бар. Анда меселе ушул негизи биздин кызыккан суроолорубуздан баштап суроо узата берейин сиздерге. Колуңуздарда аспаптар турат, аккордеон, гитара дегендей, биякта шылдырак дагы негизи. Ушул аспаптарды ойноого башында кантип үйрөнүп калдыңыздар? Негизи аспаптардан жаш кезибизден өзү талантыбыз бар. Ар бир адамдын шыгы болот экен. Мен жаштыгымда биринчи гитараны ойноп гана чоңойгом. Бул жакка келип, окууга тапшырып, окуй баштагандан кийин колума биринчи жолу аккордеонду кармап, шылдыракты кармап, башка музыкалык инструменттерди кармап, ушул жактан үйрөнүп кеткен. Алгач башында бир гана гитараны гана ойногон деп түшүнөм. Ушул эң биринчи үйрөнгөн ошол гитара менен болобу же аккордеон менен болобу, эң биринчи аткарган үйрөнгөн күбүңүз же ырыңыз кайсыл эле? Бекборбиев агабыздын ырларынан баштаган. Алгач эле алло деген ыры бар болчу, ошол ырынан баштаган. Алдан кийин колума аккордеон тийгенден кийин Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаевдин ырлары жага баштап, ошол ырларга өтүп кеткен. Ошол ырлардан таасирленип, өзүм да обон чыгарып, ыр жаза баштаган. Түшүнүктүү. Анда эмесе негизи биз таң эрте атайын көрүүчүлөргө арнап көбүнчө музыканттарды аспаптар менен ушинтип чакырганга аракет кылабыз, себеби дегенде телекөрүүчүлөрдү уйкудан ойготуп бир студиябызды шаңга бөлөп берсин деп. Ошондуктан эң биринчи эле сиздерден сонун музыкалык чыгарма сурайт. Анда Асанкалы Керимбаев агабыздын Асман тунук айтып Asmanın tunu, ay tunu, kölda tunu. Alması mal gök oynor, mende tunu. Sezip kaldım ay mermer aksıyındı. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta, men doldurum. Sezip kaldım ay mermer aksıyındı. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta, men doldurum. Sen alı sezdin deken, duydun deken. Makabat gözün çettim men maneşen. Bardığı ölmez bolup sarmalar. Baktıma sen yazılıp, baktıma sen yazılıp kalkan eken. Asmanı tunu, ay tunu, gölda tunu. Alması mal gök oynor, mende tunu. Sezip kaldım ay mermer aksıyındı. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta, men doldurum. Sen kalgan bulakta. Береке, чоң рахмат. Сонун чыгарма үчүн ушул биякта гитара, биякта аккордеон, шылдырак үчөөнүн ушу аргындашкан үнү менен сонун чыгарма болду деп айтсам болот. Азыркы учурда ошол бир музыкалык окуу жайда окуп жатасыздарбы же өзүңүздөрдүн кызыгууңуздар менен элеби? Азыркы учурда Бишкек музыкальный институтта окуп жатабыз. Муспет аталышындагы.
Мен быйыл бүтүрүүчүмүн буюрса. Булар менден бир курс ылдый окуган инилерим болот. Өзүмдүн жердештерим. Негизи ошол жердештип калдыңыз, кайсыл жактын кулундары болосуздар? Жергиликтүү Жалал Абад областына караштуу Ак Суу районунун Кербен шаарынын тургуну болом. Мен дагы ошол Жалал Абад облусунун Ак Суу районунун Ак Жол айылынан болом. Мен Ош облусунун Каракылжа районунун Ак Кый айылынан болом. Негизи ушул окуу жайды тандап, ушул жол менен ушул жолго кадам таштаганыңыздарга дээрлик эмне себеп болду? Же өзүңүздөрдүн кызыгыңыздар элеби, же болбосо үй бүлөңүздөрдөн, жакындарыңыздардан балким колдоо болду дегендей? Бул окуу жайга тапшырыштын себеби өзүм эле кызыгуум болуп келдим. Жаштык кезимден баштап ошо сахнада жүрүп, ырдап, өзүм көңүлүм ушул музыка жакка тартып тургандан өзүм келдим ушул жакка. Мен дагы ошол кичинемде негизи үйдө атам дагы апам дагы ырдайт. Окуган эмес, бирок үндөрү аябай кооз. Ошолорду көрүп чоңоюп мен дагы эң биринчи ошол гитараны чертип үйрөнүп, анан бул жакка келип буюрса калган аспаптарды үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Мен туугандарым баары эле аккордеон ойнойт, анан алардын ичинен эң өзгөчөсү атам жакшы ойнойт да баарыбыздан. Атам дагы айтып калды, сен музыкальныйга оку деп, мен немем алып кет депчи. Ошол себептен да алып калдым. Негизи ушул аспаптарды баарыңыздар эле аккордеондо, гитарада да, шылдыракта да ойной аласыздар, бали. Анда эмесе дагы бир сиздерден сонун үнүңүздөр менен бир сонун чыгарма болсун кезектеги. Элиңиздер анда сиздерге Таң сыры деген чыгарманы аткарып берели. Görüştünce gözlerimden çağırgan Nurlarından vurgan gayran köpürüp Ekemine gümün sanat canırgan Kılmarın çok bolgonuna ökünüp Kimge varıp büyüdündü, kimge varıp Kimge varıp büyüdündü, kimge varıp büyüdündü, kimge varıp ökünü. Tamşıgıça tavışmaktı tasırı, Andap gittin tanı salkınır gönül. Tav albayım kayrılganda ayçınır, Artık beşin başka geldin görgümü. Arbalsan da bir gelersin Alaton görgünü. Sağınganda bir gelersin, sargayganda bir gelersin Alaton görgünü. Ala verin kimdesin istir Sürüsü kendi valız cerder aman zor Ötünörüm gökürüğüm yeristir Gülgün sayın jalın bürkön canar zor Jalın bürkön işkürüğüm canırı canar zor Ay, oy Jalın bürkön işkürüğüm, jalın bürkön işkürüğüm canırı canar zor Sağınganda bir gelersin, sargayganda bir gelersin Alaton görgünü. Kırgızstan'dı görgünü. Бали
дагы да болсо өнүңүздөргө береке деп чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы абдан сонун бир маанай болуп жатат болуш керек. Себеби дегенде таң эрте сонун музыкалык чыгармалар менен ушундай бир патриоттук бир сезимдерди ойготкон музыкалык чыгармаларды угуу кандай керемет деп мен үчүн дагы билем. Анда эмесе кийинки кезектеги суроо ушул ар бир өзү ушинтип ушул музыка жаатында ушул жолдо келе жаткан адамдардын бир кумир туткан дейбизби, же болбосо үлгү катары көрө алган адамдар болот эмеспи? Кыргыз эстрадасынан болобу же башка дүйнөлүк жылдыздардан болобу ошондой сиздерге бир күч кубат дем берип мотивация берип турган адам барбы? Албетте бар. Алгач эле улуу аккордеонисттерден биз көбүнчө таасир алабыз. Азыркы учурда Майрамбек Осмонов, ошондой эле Бек Борбиев да жакшы чыгармалар жазып чыгарат. Гүлжигит Сатыбековдер да ушундай бизде ушундай ырларыбыз биздин ушундай хит болуп кете экен деген ой максат берген. Ошолордон көбүнчө таасир алабыз биз. Бизге деле ошол негизи аккордеонисттерден эң улуу аккордеонист Рыспай Абдыкадыровдун ырларын көп угабыз. Аккордеонисттерден анан азыркы жаңы чыгып келе жаткандардан көбүнчө Калыс Айтбаев. Ушу досум Рыспай Абдыкадыров демекчи, мен өзүм ушу көбүнчө Рыспай Абдыкадыровдун ырларына басым жасайм. Анан аккордеон менен аткаруучулар дегенде мен Калыс Айтбаев менен Тилекмат Касыровго көбүнчө баа берем да. Азаматсыздар. Ал эми ошол башында ушул аспапты үйрөнүп жатканда бир кыйынчылыктар болдубу же өзүңүздөрдүн шык жөндөмүңүздөр бар үчүн бат эле ийилип кете алдыңыздарбы? Ошол эсте калган күндөрүңүз балким ушул аспаптарды ойногонго аракет кылып жүргөндөгү. Ошол кездерден айтып берсеңиздер. Албетте кыйынчыл болот экен, ар бир студентти үйрөнөрдө. Биринчи сол колун кошсоң, оң колун кошо албай, же оң колун койсо сол колу кошо албай, темпке түшө албай, башында аябай кыйналып жүрдүк. Бара-бара өзүбүздүн дагы аракет кылып жүрүп, буюрса азыр ушундай болгон инструменттер колубузга кармашып отуруп калдык. Негизи азыр дүйнөлүк чыгармалардан дагы ушу гитарага түшүрүп дагы ырдап көбүнчө чыгып жатышпайбы? Ошон үчүн азыр ушундай элдик чыгармаларга эле көбүнчө басым жасайсыздарбы же болбосо башка бир жанрдагы чыгармаларга дагы аракет кыласыздарбы? Негизи аракет кылабыз. Башка жанрдагы ырларды ойногонго аракет кылабыз. Бирок биздики азырынча көбүнчөсү элдик ырлар. Анда эмесе сиздерди атайын ушул аспаптарыңыздар менен кошо чакыргандан кийин сиздерден дагы бир музыкалык чыгарма сурайлы. Анда ошол баарыбыз эле угуп чоңойгон улуу жазуучу Элмирбек Иманалиевдин Ару затым деген чыгармасын аткарып берели. Çırağım appalı seni görüp ben nazara başladım. Kareginde cümle ekrem atılı ay kaçandı bilmen çoğutmon asmanı Karaylağam gönlüne nur dolu Karındaşım, ağlayın, ağlayın bana bir yol. Uculan soyla ötüp suyumdu Bir zamanla oyran olgan düğünüye Özün menen ayıkçıday sezilir Yılca suyunu Karaylağan gönlüne nur dolu Kayra bakır gönlüne bolu Kayrandaşlı ötkünce ayrılmazsan gittince Karındaşım ağlayın, ağlayın bana bir yolu
genççi çarçadı Yaşlı uzak yetenekte bir yolu Ayrıca şu genççi yaşında yarıcanı Paraylagan gönlün ömür dolu Ayrılaşıp dökülünür bolu Ayrılaştık öpkünçe ayrılmazsan gitkince Ağlayın, ağlayın, ağlayın bana bir yolu Arman olup dünyaya ayrılmanca süyüdü Ar uzatım, haylanayım, haylanayın bana bir yolu Бали баягы айтат эмеспи, жүрөктөн чыккан ырлардагы жүрөккө жетет деп. Ошондуктан биздин ар бир телекөрүүчүнүн дагы жүрөгүнөн орун алган чыгармалар болуп жатат деген ишеничтемин. Ал эми ушул негизи ыр аткарып жатканда бир өзүңүздөрдүн бир жүрөгүңүздөрдү кошуп, кандайдыр мындай сезимдериңиздерди да кошуп аткарып жатканыңыздар билинип турат. Ошондуктан баягы айтат эмеспи, негизи чыгармачыл адамдарда, ушундай музыкага жакын адамдарда баягы жаш баласымал бала кыял болот депчи. Көбүнчө ошол өзүнүн аткарып жаткан чыгармасы менен өзүнүн муңун болуп, өзүнүн болбосо балким бирөөгө ашык болуп калса, ошол нерседен мындай чыгарып алат деген сыяктуу. Ошого көз карашыңыздар кандай? Албетте, ырды ырдап атканда көңүл коюу эле ырдаш эмес. Ырды ырдап жатканда ыр жүрөктөн чыгыш керек деп эсептейм. Себеби ошол бир гана жүрөктөн гана чыккан ыр башка адамдардын дагы жүрөгүнө жетет деген ойдомун. Ар бир ырдын өзүнүн интонациясы бар, сезими бар, сүйүүгө байланыштуу болот, өмүргө байланыштуу болот. Ошону биз болушунча жеткире аткарганга аракет кылабыз. Бизде вокал сабагынан дагы ошол нерсе бизге тарбиялайт. Ошол себептен биз ар бир ырдын өзүнүн муңу менен ырдаганга аракет кылабыз. Ал эми кандай десем, ошол азыркы учурда ушул ырдап, ошол өзүңүздөрдүн кызыккан нерсеңиздер менен алек болуп, ошол окуунун бир өтөлүнө жетейин деген ниет менен жүрөсүздөр. Өзүңүздөр жаш талант болсоңуздар дагы. Ал эми ошол алдыга койгон келечектеги пландарыңыздар кандай? Балким максатыңыздар? Биздин окуу жай негизи педагогикалык жака даярдайт, көбүнчө ошол жака басым жасайт. Албетте биз мугалим болуп дагы чыгабыз. Бирок негизи ошол Кыргызстанга же болбосо дүйнө элине таанылган чыгармаларды жаратсак деген максаттарыбыз бар. Буюрса. Ал эми кандай десем, ошол чыгармачылыкта сиздерге бир дем күч берип, ошол колдоо көрсөткөн адамдарыңыздар барбы? Балким досторуңуздардан же үй бүлөңүздөрдөн болсун. Албетте, андай адамдар жок болсо, жаныңда бир адам сага кубат берип турбаса, сенин колуңдан эч нерсе келбейт деп ойлойм. Себеби мен ушул окуу жайга келишиме албетте биринчи эле орунда ата-энем түрткү болгон. Өзүң калаган жагыңа барып алам, өзүң калаганын оку. Себеби адам өзүнүн калаганын окубай, башкасына окуса, анда ал окууну окуй албайт деп ойлойм. Ошон үчүн мен көңүлүм ушул музыка тарапты каалады жана мен ушул музыка жаатына келдим да. Анан окууга келип таанышкан бул досум, экөөбүз дайыма чогуу жүрүп, бири-бирибизге жакшы көндүк. Мен келгенде бир эле гитарада ойнойт элем. Аккордеонду мага ушул досум үйрөткөн. Мен ойлойм, мен жакшы ушул аккордеон үйрөнүп, жакшы жүргөнүмө ушул досум түрткү деп ойлойм. Азаматсыздар, ал эми ушул ырдап жүргөн адамдардан дагы өзүнүн калемине таандык дагы балким ырлары болушу мүмкүн, же болбосо ошол нерсени пландап жаткан учурлар, же балким негизи эле ыр жазууга шыгыңыздар барбы? Албетте, бар негизи. Буюрса, бул байкебиздин бир нече ырлары дагы бар, өзү жазып, өзү оңун жазган. Анан биз буюрса аракет кылып жатабыз. Буюрса жакын арада биздики дагы чыгып калат деген үмүттөбүз. Азаматсыздар. Анда дагы бир мукам үнүңүздөр менен дагы бир сонун чыгарма сурайлы. Келиңиздер, анда Бекборбиев агабыздын угуп эле жүргөн Эл бир мактуу чыгармасын аткарып беребиз.
Ay 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 sensin benim delbirim. Ay 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 delbirim. Ay delbirim. Бали азаматсыздар дагы чоң рахмат. Анда менсе негизи кандай десем, ушул ырдап окуудан тышкары дагы башка эмне менен алексиздер азыркы учурда? Азыркы учурда биз окуудан да тышкары мен өзүм 88 мектепке буюрса мектепке мугалим болуп кирген адам. Буюрса эмки панелден баштап ошол жакта кадимки мугалим, музыка сабагына мугалим болуп сабак баштайм. Алдан тышкары тойлордо кызматтабыз, ар кандай кечелерде кызматтабыз. Баягы дайыма чогуу жүрөбүз. Кезек менен жооп берсеңиздер болот. Биздики деле негизи ошол эле. Буюрса садикке жумушка орношобуз деген ойлор бар азыр. Анан көбүнчөсү ошол жакшылыктарда, тойлордо кызмат кылабыз. Негизи ушул чыгармачыл адамдарда негизи кандай десем, негизи талант көбүрөөк роль ойнойбу же болбосо аракетпи? Кайсыл ошол сапат көбүрөөк болсо көп ийгиликтерге жетише алат деп ойлойсуздар? Эгерде адамдын таланты жок болсо, аракеттен тыянак чыкпайт деп ойлойм. Себеби жана айтып коет го, чымчык бир канатты жок уча албайт деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле бир жактан талант сүдүрөсө, бир эки жагынан аракет сүдүрөп туруш керек деп ойлойм. Анан албетте 10% талантың болсо, 90% аракет деген дагы сөз бар. Бир аз талантың болсо дагы болушунча аракет кылсаң, колуңдан баардык нерсе келет. Аракет кылсаң баарына жетесиң деп ойлойм мен. Албетте бирок талант да керек да. Анда ошол садикке, ошол мектепке жумушка орноштум деп айтып калдыңыздар. Негизи мугалим болуш дагы бир чоң жоопкерчилик, бир чоң кесип деп айтсам болот. Мугалим өмөлүү дарак дейт эмеспи? Ошондуктан өзүңүздөрдүн кесибиңиздер сиздер үчүн канчалык деңгээлде мындай оор жагы дагы, балким ушундай жагы дагы сезилеби, же болбосо кызыгуудан улам ал нерсе көп деле таасир бериши да мүмкүн эмеспи? Албетте бир коркуу сезимдер болот экен башында. Мен балдарга кантип сабак өтөм, өзүмдүн билимди аларга арнай аламбы, мени угушабы деп. Убагында биз музыка сабагында ызылчу болуп отурчу элек, мага кандай жооп кайтарышпайбы дегенде ошондой коркуу сезимдер да болот экен. Албетте мугалим болуу бул оңой эмес. Бул дагы оор кесип. Буюрса ушул кесипти жакшы аркалайбыз деген ойдомун. Анда ушул негизи башка дагы чыгармалар аткарасыздар, мисалы аккордеон менен өзүнчө, гитара менен өзүнчө. Же үчөө бүгүнкү эфирге же үчөөнү кошуп даярдап келдиңиздер беле? Бүгүнкү эфирге негизи үчөөнү кошуп даярдап келдик. Бирок эми албетте ар бир аспапта өзүнчө бардык чыгармалар ойнолот. Анда эмесе дагы бир кезектеги чыгарманы сиздерден сурансак болобу? Анда эмесе жазым келчи деген жакшы чыгарма аткарып. Aydan jürüp sana kabıldım. Kalbimde var canım.
Çağırasın cazımdın çalır Çağırasın cazımdın çalır Чоң рахмат байлы азаматсыздар, үнүңүздөргө береке. Анда эмесе ушул бир кызыккан суроомду бергим келип жатат. Негизи мырзалардын достугу, айтып калдыңыздар, досум ушул аккордеонду да үйрөткөн досум депчи, негизи мырзалардын достугу абдан бекем болот деп негизи айтылат. Ошол нерсеге канчалык деңгээлде кандай көз караш менен карайсыздар деген суроо. Албетте, мырзалардын достугу аябай эле бекем болот. Эгер ошолор бири-бирине болушунча ишенсе. Анан достукта ишенбөөчүлүк деген болбошу керек деп ойлойм. Айымдардын достугу жаман деп айтпайм, албетте. Алардын достугу дагы бекем эле болсо керек. Деп ойлойм. Анан мен эми өзүмдү айтсам, мен өзүмдүн досторума ушундай ишенем. Биздин достугубуз эң эле бекем деп ойлойм. Ал эми ушул музыка жаатында дагы чыгармачылык жактан өзүн адам өнүктүрүү үчүн көп кандай, мисалы, биз акылды көбүнчө китептен алат эмеспизби? Ошон үчүн кандай китептерди окуп өзүн өстүрүш керек жаш таланттар, негизи эле ушул ыр жагындагы адамдар деп ойлойсуздар? Азыркы жаш таланттар көбүнчөсү ушул кыргыз акындар жазган, кыргыз жазуучулар жазган китептерди окууга көбүнчө аракет кылыш керек. Албетте Чыңгыз Айтматовдун, башка жазуучуларыбыздын жазган китептери бизде аябай эле көп. Мүмкүн болушунча кыргыздын адабий китептерин окушса, алар ошол жактан болгон билимди ала алышат. Бали. Ал эми ушул азыркы окуп жүргөн учурда ушундай жаш мезгилде эсте каларлык окуялар көп болуш керек. Окуу жайда, балким ушул өнөр үстүндө эле ошондой учурлардан мындай эсте калган кездер барбы араңыздарда? Алгач мен биринчи курс болуп окуу жайга келгенимде аккордеон сабагына бөлүнгөн бир орус мугалимибиз болчу, Назаренко деген мугалим. Алгач барып колум аккордеонду карматканда тетир астында отурган күнүм болгон. Алгачында урушуп, что это делать деп. Ал аккордеон вот так надо держать деп ошентип. Яң алгач кармаган күнүм ошол күнү эсте калар күнүм болгон. Тетир кармап отурганда. Мен окуу жайга келгенде негизи көп эле кызык нерселер болду. Бирок эсте калганы ошол өзүмдүн группалаштарыма эң биринчи барып жолукканда аларды мен улуу экен деп ойлоп, ошол кабинет сураганын эсимде бар. Байке, ушул кабинет кайсыл жакта деп көрсө кийин өзүм эле группалаштарым болуп чыкты. Сиздер сүйлөгөндөр болду. Анда эмесе негизи эле жакшы каалоолорду айткым келип турат. Сиздерге дагы өркүндөп, дагы алдыга карай канатыңыздар талыкпай учуп жүрө бериңиздер. Ушул жаатта ал эми дагы бир жыйынтыктоочу бир сонун чыгарма угуп туруп, анан кийин сиздер менен коштошолу. Келиңиздер, анда Кусалык деген чыгарма менен жыйынтыктап кетели. Çalan çıngırtı Turmuş dilek gezekteki caşodu Suyup gittin ha doğru bir kızdı Geçip gittin kara koru bir kızdı Kara koru bir kızdı
күзгі туын жап-жашыл Өтіріктер ұшпай қалды қышында Чачта бурыл тоқтығын күз пейзажы Мақұл болып тұрмыш деген ұшыға Мақұл болып тағдыр деген ұшыға Тағдыр деген ұшыға Тұрмыш билеп кезектегі жашуды Сүйіп кеттің қара торы бір қызды Елшіп кеттің қара торы бір қызды Қара торы бір қызды Бале, чоң рахмат сіздерге тазим келіп бүгінгі біздің студиябыздың шаңына шаң қосып бергеніңіздерге. Ал эми кымбаттуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студия төрүндөгү биздин экинчи конокторубуз, мырзаларыбыз, ушул өнөр үстүндө келе жаткан биздин жаш таланттарыбыз Нурбек Эргешбаев, Бакиров Самандар жана Жумалиев Элдос болду. Сиздер өзүңүздөрдүн акыркы кош сөзүңүздөрдү телекөрүүчүлөргө айтып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле досторуңуздарга, балким үй бүлөңүздөргө дагы учурдан пайдаланып салам жолдоп алыңыздар. Мен өзүмдүн жериме Аксыга салам айткым келет. Албетте Аксыда тааныштар аз эмес. Айылдагылар бар. Эми алар деле мени ушинтип балким эртең менен туруп телевизорду жандырып, мени телевизордон көрсө алар дагы таң калса керек деген ойдомун. Биринчиден ошол ата-энеме, досторума, анан ошол айылдагы тааныштарыма салам жолдойм. Ошо мен дагы алгыс саламымды мени тарбиялап өстүргөн ушул жамаатка мени түрткөн үй бүлөмө саламды жолдойм. Ошондой эле өзүм сахналаш досторума, группалаштарыма, мени окутуп, билимди тарбиясы берип жаткан мугалимдерге. Ошо мен дагы жалпы эле тааныштарым баарына салам жолдойм. Чоң рахмат, дагы рахмат сиздерге, чоң таазим. Дагы талантыңыздар өркүндөп, андан ары дагы көптөгөн ийгиликтерге, албан жетишкендиктерге жетишип жүрө бериңиздер. Ал эми кымбаттуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн сонун арналган кезектеги музыкалык клип болсун.
сиздерге арналган дагы бир музыкалык чыгармадан кийин дагы да болсо маанайыңыздар көтөрүлдү деген ишеничтемин. Негизи бүгүнкү биздин чакыртылган атайын арналган конокторубуз сиздердин көңүлүңүздөрдөн орун алды деп ойлойм. Себеби дегенде ушундай бир сонун музыкалык чыгармалар биздин эфирибизде, ошондой эле биздин жүрөк оорусуна, азыркы ошо жүрөк оорусуна дартына даба болуп келе жаткан биздин кыргыз элинин ушундай бир жакшы кызматчысы, кардиолог конокто болду. Ошондуктан өзүңүздөргө сонун маалыматтарды дагы кызыккан, балким суроолоруңуздарга, балким жообун билбей жаткан суроолоруңузга дагы жооп ала алдыңыздар деген ишеничтемин. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, эч качан маанайыңыздар чөкпөсүн, эч качан жашооңуздар баары күн сайын жаңы барактары ачылып, ошол жаңы барактарда сонун эсте каларлык күндөр өтсүн деген сонун каалоо тилек менен дагы бир музыкалык чыгарма, клип кабыл алыңыздар. Aşığım benim, күтөмүн өзүңдү, ардагым менин, сени сүйөмүн. Aşığım seni, kabarыңды istеймин. Айтчы мен кайдан, табам
Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз биздин эфирибизди таттуу уйкудан ойгон албай өткөрүп жүргөн болсоңуз, анда ушул УТРК Чүй телеканалында кайра телевизордон 15:00 кайталамасын көрсөңүздөр болот. Эми анда дагы эгерде жетишпей калсаңыз, биздин YouTube каналда УТРК Чүй телеканалынан таңкы лайв телеберүүсү деп издеп кайра кайталап көрүп, сонун кызыктуу учурларга ээ болсоңуз болот. Ал эми бүгүн 2 саат алкагында сиздер менен болгон мен Канкелди кызы Нургиза, УТРК Чүй телеканалы таңкы лайв телеберүүсү. Кайрадан иш күндөрү амандашканча сак саламатта калыңыздар. Yok